Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Бүткіл аламды жаратқан, құдіреті күшті Аллах Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға, анын үй бүлесіне жана сахабаларына салам жана салауаттар болсын. Қиямат күнге чейін келе тұрған әрбір мұсылман пендеге Аллах Тааланың салам дуасы берекесі болсын. Урматтуу мұсылман бір туғандар, Аллах субханаху ва таала бізге берген неаматтардың, жақшылықтардың бірі бұл бізге берілген тил болып есептеледі екен. Башқа айбанаттардан айырмаланып, Аллах Таала бізді сүйлей тұрған жандықтардың қатарына қошып қойғанды, бұл ең чоң неамат, өте чоң неамат. Бири-бирибиз менен сүйлөшөбүз, өзүбүздүн оюбузду айта билебиз, элдер менен мамиле кыла билебиз. Бирок бул жакшылыктагы, бул неаматтагы калган башка жакшылыктар сыңары жакшылыкка дагы иштетсе болот, жаманга дагы иштеткендер бар. Кыямат күнү Аллах Тааланын алдына барганда ар бир жакшылыктан сурак беребиз. Ар бир неаматка жооп беребиз. Аллах субханаху ва таала стаиду билlah Куранда мындай дейт: "Сумма латусалунна йаума изин анин наим." Кийин дейт, силер кыяматка барганда ар бир жакшылыктан сурак бересиңер дейт. Бизге берилген ар бир жакшылыктан сурак беребиз. Ошолордун бири бизге берилген дене мүчөбүз. Ар бир нерсеге жооп беребиз. Колубуз менен эмне кылдык, буга сурак беребиз. Бутубуз менен эмне кылдык, буга да сурак беребиз. Көз менен эмне карадык, буга да сурак беребиз. Кулак менен эмне уктук, буга да сурак беребиз. Ошол сыңар эле тилибиз менен эмне сүйлөдүк, буга дагы сөзсүз түрдө сурак беребиз. Ушул дене мүчөлөрдүн ар бирине сурак бергендерден эң оор сурак тилибизге берген сурак эң оор болот экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде ошого мындай деп айтат: "Аксару хатая ибни Адама фи лисани." Табараниде келген хадис, адам баласынын эң көп катасы тилинде болот деп айткан. Себеби тил менен сүйлөш өтө жеңил. Бир нерсени көтөрүп кыйналбайсың, бир жака барам деп кыйналбайсың, өтө оорчулук туудурбайт, кыйналбайсың дагы, сүйлөп кое бересиң. Ошол нерсени сүйлөп отуруп, бир күндө канча деген сөз сүйлөйбүз? Бир жумада, бир айда, бир жылда, өмүр бою канча деген сөздөр сүйлөп өтөбүз? Мына ушулардын бардыгына жооп бере турган күн келет. Бир жөнөкөй эле сөз деп маани бербей койбош керек. Кичинекей эле бир сөз болсо дагы, бирок мааниси өтө терең болуп кетсе, өтө чоң күнөөгө алып барат. Бир сөз деп эле көңүл бурбай койбош керек. Себеби биз бир сөз менен эле ислам динине кирип отурабыз. Калима шахаданы айтып, ислам динине кирип отурабыз. Кудай сактасын, кайра бир эле сөз менен Аллах Тааланын дининен биз четке кагылып калышыбыз мүмкүн. Бир сөз менен эле Аллах Таала бизге жубайларыбызды адал кылып берип отурат. Кайра бир сөз менен эле ошол жубайларды бизге арам кылып коет. Бир сөз менен эле канча деген адамдардын ортосуна ынтымакты жайылтып койсо болот. Бир эле сөз менен элдердин арасына бузукулук таркатып койсо болот. Ошого ар бир сөз маанилүү. Айтылган сөзүбүз же бизге пайда болот, же бизге зыян болот. Аллах субханаху ва таала ошондо Куранда мындай деп айтат: "Ма ялфизу мин каулин илля ладайхи рақибун атид." Кайсы эле бир сөздү адам баласы сүйлөбөсүн дейт. Кайсы эле бир сөз тилинен чыгып абага учсун дейт. Ошонун алдында көзөмөлдөп даяр турган периштелер болот дейт. Ар бир сөзүбүз жазылат. Ар бир айткан сөзүбүз же оң жактагы периште оң китепке жазат, же сол жактагы периште күнөөлөр китептерине жазып коет. Ортодо калып кала турган нерсе болбойт. Ортодо же бул жака дагы эмес, же бул жака дагы эмес деген сөз болбойт. Албетте сөзсүз түрдө бардык айткан сөзүбүз жазылат. Же ошол сөзүбүз же бизге пайда болот кыямат күнү. Кыямат күнү барганда же бейиш болот, же тозок болот. Ошол сыңар бул дүйнөдөгү айтылган сөзүбүз же оң жака жазылат, же сол жака жазылат. Ошого ар бир айтылган сөзгө маани бериш керек. Ар бир сөздү сүйлөөрдө 100 жолу ойлонуп, 1000 жолу ойлонуп анан сүйлөш керек. Ахмад ибн Хамбал рахматуллахи алейхи өлүм төшөгүндө жатканда кыйналат, онтойт, үн чыгарат. Ошондо эки баласы сүйлөшүп калып, сөздөн сөз чыгып ушундай деп айтат: "Тобус деген алым өткөн, ошол онтогондор дагы жазылат деп айткан" деп айтып калат.
Ахмад ибн Хамбал угуп калат, ошону угар замат, ошол 19-ду дагы кылбастан, 19-тон туруп бул дүйнөдөн кайтып кеткен деп айтылат. Ушул менин 19-ум каяка жазылып калат экен, оң жака жазылабы, сол жака жазылабы деп ойлонгон. Ушунчалык деңгээлде ушар болгон. Ар бир айтылган сөзсүз түрдө жазылат. Ошого пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде мындай деп айтат: "Ман кана ю'мину биллахи вал яумил ахир." Кимде ким Аллах Таалага кыямат күнгө ишене турган болсо дейт, "Фалякул хайран", анда ал жакшы сөз сүйлөсүн дейт. Эгер жакшы сөз сүйлөбөйбү, анын сөзүндө жакшылык жокпу, анда фалиясмут дейт. Анда аулиясмут, анда унчукпай жүрсүн. Башка бир хадисинде мындай деп айтат: "Ман самата нажа." Ким унчукпай кое турган болсо, ошол ийгиликке жетет дейт. Ошого эгерде жакшылык сүйлөй албасак, оюбузга жакшы нерсе келбей аткан болсо, анда унчукпай коюш керек. Себеби айтылган сөзгө биз сөзсүз түрдө сурак беребиз, жооп беребиз. Бүгүнкү күндө биздин абалыбыз кандай? Бүгүнкү күндө соц тармактардагы абалыбыз кандай? Өтө оор. Билип билбей эле бири-бирин сөгүп аткандар. Аныктап тактабай эле бири-бирине жала жабып аткандар. Бирөөнүн чыгарып койгон нерсесине жакшы сөз айтпастан сөзсүз түрдө жакса деле, жакшы нерсе болсо деле сөгүп ошол нерсеге жаман нерсени калтырып кетмей. Бунун бардыгын сөз түрдө сурагы болот. Бунун бардыгына сөз түрдө жооп беребиз. Эркиндик деп эле каалаган нерсемди айтам деп эле жазып коюу туура эмес. Айтып коюу туура эмес. Эркиндикти дагы, ушул неаматты дагы туура эмес пайдаланган үчүн ушуга дагы жооп беребиз. Ошого урматтуу мусулман бир туугандар, ар дайым айта турган сөзүбүзгө маани берейли. Кээ бир айтылган сөздөр бар, жер бетинде кээ бир айтылган сөздөр ушунчалык оор, ушунчалык чоң, асман жарылып кетейин дейт. Ушу бир көрүп турган асман, биз көрүп турган асман, канча деген жылдыздарды камтып алган, ай, күн, канча деген галактикалар, ушунун бардыгы жер бетинде айтылган бир сөздүн себебинен жарылып кеткенге даяр болот. Биз базып жүргөн жер ушул дагы жарылып, тоолор ыбырап кеткенге даяр болуп калат. Кандай сөз? Аллах субхана ва таала Куранда мындай деп айтат: "Ва қалу тахадар рахману валада." Капырлар, динсиздер, Аллах Таала мээримдүү зат баласы бар деп айтышты дейт. Аллах Тааланын баласы бар деп айтышты дейт. Айтышты деп жатат. Қалу. Бул жерде бир нерсе кылды деген жок. Ушулардын айткан эле сөзүн айтып жатат. Аллах Тааланын, Кудайдын баласы бар деп айтышат дейт. Лaqad ji'tum shay'an idda. Акыйкатта өтө ыплас нерсе айттыңар. Такаду самавату ятафаттарна минху ва таншаққул арду ва тахиррул жибалу хадда. Алардын айткан сөзүнөн, Аллах Тааланын баласы бар деп айткан сөзүнөн асман менен жерлер жарылып дейт. Тоолор ыбырап кеткенге даяр болуп калат дейт. Ушунчалык оор сөз. Жөнөкөй сөз дейбиз, бирок ушунчалык оор сөз. Асман жерди жараткан зат, бүткүл ааламды жараткан заттын шериги бар, баласы бар деп окшоштурган үчүн ушунчалык деңгээлге чейин барып калат. Биз билбейбиз, бирок асман жер бетиндеги бардык махлукаттар Аллах Тааланы арулайт. Аллах Таалага мактоо айтат. Айыптардан тазалайт. Мына ушунчалык бардык жан жаныбарлар Аллах Тааланы танып турса, адам баласы акылы бар. Адам баласына элчилик келген, пайгамбарлар келген. Анан ушунун барын көзгө илбей туруп Аллах Тааланын баласы бар, шериги бар деп айтылып жатканын көргөндө жарылып кеткенге даяр болуп калат. Ошого урматтуу мусулман бир тууган, сүйлөп жаткан сөзүбүзгө маани беришибиз керек. Бир эле сөз бизди тозокко, бир эле сөз бизди бейишке чыгарып койгонго чейин барат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде мындай деп айтат: "Иннал абда ла ятакалламу бил калимати мин ридваниллахи таала ма юлqi биха балан, ма юлqi лаха балан ярфауху биха даражат." Bir pende сүйлөйт дейт, бир сөздү сүйлөйт, бир эле сөздү сүйлөйт. Бирок Аллах Таала разы боло турган сөздү сүйлөйт. Кандай деңгээлде? Ма юлqi лаха бала, эч бир маани бербейт. Маани бербейт, жөн эле сүйлөп коет. Бирок Аллах Таала ошол сөздөн разы болот экен дагы, анын себебинен Аллах Таала ал пенденин даражаларын көтөрөт дейт. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi biha balan yahwi biha fi jahannam. Ошондой эле бир пенде бир сөздү сүйлөйт дейт. Бирок Аллах Таала ал сөзүнөн наразы болот. Ага деле ал ма юлqi биha balan. Ага эч маани бербейт. Маани бербей сүйлөп койгон учурлар көп болот. Эч маани бербей эле бир сөздү сүйлөп алат дейт.
Бирок Аллах Таала ошол сөздөн наразы болот дагы, ошонун себебинен тозокко киргизет дейт. Караңыздар, өтө кооптуу нерсе. Бухариде келген хадис, бул жерде бир иш кылат, бир амал кылат деп айтылбай эле, бир сөздүн эле себебинен Аллах Таала разы болуп калган болсо бейишке киргизет. Бир сөздүн эле себебинен Аллах Таала эгер ошол сөздөн наразы боло турган болсо, ошонун себебинен яхуи биха, ошол нерсенин себебинен тозокко киргизет дейт. Аллахым бардыгыбызды андай жаман сөздөрдөн сактасын. Biz mani berбеген сөздөрдөн дагы бири, мани бербей сүйлөп койгон сөздөрдөн дагы бири, Аллах Тааланын кечиримин, же болбосо Аллах Тааланын бейишин өзүбүз чечип калганыбыз. Бул дагы өтө чоң ката. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде мындай деп айтат: "Кала ражулун валлахи ла ягфируллаху ли фулан." Муслимде келген хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Бир киши мындай деп айтат" дейт. Аллах Таала паланчыны, Аллахка касам ичем, Аллах Таала паланчыны кечирбейт деп айтып коет дейт. Ушундай учурлар болуп калат, бир адам өтө көп күнөө кылат, адамдардын канын төгөт, урдайт, канчалаган жаман иштерди кылат, паланчыны Алла Таала кечирбейт деп айтып коет дейт. Ошол учурда Аллах Таала мындай деп айтат дейт: "Мен заллази ятаалла алейя алла агфира ли фулан." Менин атыма паланчыны кечирбейт деп ким сүйлөп жатат дейт. "Инни кад гафарту лаху ва ахбатту амалак." Мен ал адамдын күнөөсүн кечирдим, а сенин болсо амалдардын бардыгын жууп салдым дейт. Дойт: "Ва ягфир лакум зунубакум." Жана силердин күнөөңөрдү кечирет. "Ва ман ютиллаха ва расулаху факад фаза фаузан азима." Кимде ким Аллахка жана анын элчисине баш ие турган болсо, мына чындыгында ошол адам гана ийгиликке жетет. Аллах субхана ва таала бардыгыбызды Аллах Тааланын айтканын, пайгамбары элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын аркасынан ээрчип өтүүгө насип кылсын. Ва саллаллаху таала аля хайри халкихи Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.